Бүгін болып өткен окуялар, кабарлар жана жаңылыктар менен Күн кабар Ак кеме студиясында Атлет Амангулов. Саламатсыздарбы? Москвада мигранттар арасында массалык мушташ орун алып, натыйжада 230 адам кармалды. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык мушташ курулуш жүрүп жаткан жерде чыгып, баш аламандыкка 50дөй адам катышкан. Ал эми мушташты Өзбекстан менен Тажикстандын жарандары башташкан. Пренеск районундагы милиция бөлүмүнө 170 адам жеткирилген. Алардын 116сы өзбектер, 35-и таджиктер, 12-си түрк, 4 кыргыз жана 1 белорус улутундагы адамдар. Ал эми башка бөлүмүнө 60 мигрант жеткирилген. Кармалган 230 адамдын барына протоколдор толтурулуп, тийиштүү текшерүүлөрдөн өткөрүлгөн. Учурда мушташтын келип чыгуусу жана себептери тергелип жатканы маалымдалат. Баткенде Тажикстандын жүк ташуучу унааларын коштоп жүргөн ички иштер органынын кызматкерлерине карата кызматтык териштирүү башталды. Бул туурасында облустук милициядан кабарлашты. Кызматкерлер жүрүм-турум нормаларына туура келбеген жагдайларды жараткандыгы үчүн ички иликтөө кызматы тарабынан кызматтык териштирүүлөр башталган. Анын жыйынтыгы менен тартиптик чара көрүлөрү айтылат. Ошондой эле фуралар эл тарабынан токтотулганда ички иштер органдарынын айрым кызматкерлери жарандарга орой мамиле жасап, жергиликтүү тургундар менен сөгүшүп жаткан видео социалдык тармактарга тарап, милициянын беделине шек келтирилди деп кабарланат. Белгилей кетсек, Тажикстандын 3 фурасы 7 майда кармалып, 11 майда жүк ташуучу унаалар жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын коштоосунда Баткен шаарына алынып келе жатканда жергиликтүү тургундар жолдон токтоткон учурда милиция кызматкерлери эл менен сөгүшүп, айрымдары орой мамиле кылган. Чаткал райондук соту жабык акционердик коому Токен компаниясы айлана чөйрөгө зыян келтиргендиги үчүн 100 миллион сом өндүрүү жөнүндө чечим чыгарды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлайт. Мекеменин маалыматы боюнча Жалал Абад облусунун прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө айыл чарба чыгымдары төлөнбөгөнүнө карабастан кен казуучу компанияга убактылуу күбөлүк менен 726 гектарга өндүрүш үчүн жер тилкесин бергендиги аныкталды. Ошол эле учурда кадастр мамлекеттик мекемесинин филиалы тарабынан 4 миллион 624 миң 620 сом суммасында айыл чарба жогорулатылган жана түшпөгөн киришилеринин эсептөөлөрү жүргүзүлдү. Бирок экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Аксы, Алабука жана Чаткал аймактары боюнча башкармалыгынын маалыматтары боюнча айыл чарбасында чыныгы жоготуулар жана жоготулган пайда 113 миллион 739 миң 682 сомду түздү деп айтылат билдирүүдө. Дүйнөлүк банк бөлгөн каражатка коронавируска каршы Кытайдан Sinopharm вакцинасы сатылып алынат. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев биринчи радиого курган маегинде билдирди. Биз кечээ донорлор жана Дүйнөлүк банк менен оффлайн конференция өткөрдүк. Анын аягында келишимге кол коюлду. Дүйнөлүк банк бизге коронавирус инфекциясына каршы вакцина алууга $20 миллион бөлөт. Биз өзүбүз Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан жактырылган вакциналардын бирин тандайбыз. Анда Россиянын Спутник В вакцинасы жок, бирок тизмеде Кытайдын Sinopharm вакцинасы бар. Биз ошону сатып алабыз, деди министр. Билге кетсек, Кытай Кыргызстанга коронавирус инфекциясына каршы 150 миң доза Кытай вакцинасын гуманитардык жардам катары бекер берери жана экономиканы $54 миллион өлчөмүндө колдой турганын Тышкы иштер министрлигинен билдиришкен. Айт намазы өлкө аймагындагы бардык мечиттерде санитардык талаптарды сактоо менен окулат. Талаптар кандай? Өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу Орозо айт намазы эски аянтта өткөрүлбөйт. Бирок Бишкек шаарындагы жана өлкө аймагындагы бардык мечиттерде окулуп таңкы саат 7:00 башталат. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Маалыматка ылайык айт намазга келген ар бир жаран төмөнкү санитардык эрежелерди так сактоосу талап кылынат. Алар бет каптын болуусу талап кылынат. Ар бир адам жай намазын алып келүүсүн ушталат. Ошондой эле мечитте адамдардын ортосунда 1,5 метрдик аралыкты так сактоо керектелет. Жарандардын кол алышып, кучакташып көрүшүүсүнө тыюу салынат. Daarатты үйдөн алып келүү. Ошондой эле жаш балдар жана ооругандар, дене табы көтөрүлүп жаткан жарандардын келбөөсү талап кылынат. Айт намазы мечиттерде окулуп бүткөн соң көп убакытка кармалбай тарап кетүү сунушталат. Ал эми Москвада айт намазы мечиттерде окулбайт, айт намазы онлайн форматта үйдө окулат. Ишкерден акча талап кылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү колго төштү. Кармалган адам Дөө Чыңгыз аттуу Крим төбөлдүн кылмыштуу тобунда мүчө экендиги айтылды. Ал ишкерден $20 миң алып жаткан учурда улуттук коопсуздук мамлекет кызмат тарабынан кармалган.
Президент Садыр Жапаров бүгін 12 майда Бишкек шаарындагы Алтын түйін балдар инженердик техникалык академиясынан барып кабар алды. Бул тууралуу президенттик аппараттан маалымат кызматынан кабарлашты. Аталган мекеменин короосундагы академиянын окуучулары мамлекет башчысына дронду башкаруу ыкмаларын, чыгыш күрөш оюндарын, өздөрү кураган мини тракторду көрсөтүштү. Созвездие клубунун тарбиялануучулары Садыр Жапаровду планетарийге кирип, иллюстративдик асманды көрүүгө чакырышты. Садыр Жапаров робот техникасы, информатика, көркөм сүрөт, 3D модельдүү астрономия сабактарынын бөлмөлөрү менен таанышып чыкты. Окуучулар мамлекет башчысынын өздөрү кураган роботтордун ар кандай модельдери, роботтоштурулган техника, модельдүү жана программалоо долбоорлору менен тааныштырып, чыгармачылык жетишкендиктери жана келечекке карай пландары жөнүндө айтып беришти. Президент Садыр Жапаров академиянын окутуучулары жана окуучулар менен болгон баарлашуусунда мекеменин педагогикалык инновацияларды кеңири жайылтуудагы жана кошумча билим берүүнүн жаңы технологияларын топтоодогу мүмкүнчүлүгүн баса белгиледи. Бизге катталыңыздар жана жаңылыктардан биринчи болуп угуңуздар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта болуңуз.